Саламатсыңарбы окуучуларым? Бүгүн геометрия сабагы. Предметтик мугалим Турсуналиева Асылгүл. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар айланага иштен сызылган бурчтарга көнүгүүлөрдү иштөө. Сабактын максаты айланага иштен сызылган бурчтар боюнча түшүнүк аласыңар, теоремалар далилдөө менен берилген көнүгүүлөрдү чыгарасыңар, тактыкка, жоопкерчиликтүү болууга тарбияланасыңар. Кана балдар, сабак баштаардан мурда биз алтын эрежени тактап алсак. Тез жана так кыска сүйлөө, жолдошторуңдун жоопторун ук, башкаларга тоскоол болбо, ар бир сабакта өзүңө пайдалуу билим алганга умтул, ар кандай туура эмес нерселерди кетирбөө, сабакка активдүү катышып, тапшырмаларга жооп бер. Балдар, алтын эрежени эсиңерге сактап калдыңарбы? Анда биз үй тапшырманы кайталап алсак. Биз мурунку өтүлгөн темада айланага иштен сызылган бурч деген теманы өткөнбүз балдар. Айланага иштен сызылган бурч деген эмне? Чокусу берилген айланада жатып, жактары ал айлананын кесип өтүүчү бурчту айланага иштен сызылган бурч деп айтабыз. Аныктамасын карагыла балдар. Айланага иштен сызылган бурч ага туура келчү борбордук бурчтун жарымына барабар. Бизде айлана берилген. Борбору О чекити. А, В кесилүүчү, В-С кесилүүчү жактары. А, О кесилүүчү, О-С кесилүүчү жактары борбордук бурчту берет. А, В, С бул айланага иштен сызылган бурч, ал эми А, О, В, С бул борбордук бурч. Эми формуланы карагыла балдар. Айланага иштен сызылган бурч барабар 2/1 борбордук бурчка. Эми китеңердеги 3-чү көнүгүүнү карагыла балдар. Бизге айлана берилген. Борбору О чекити. А, В, С 3 чекитке бөлүп, А, О, В борбордук бурч, А, В, С айланага иштен сызылган бурчту тапкыла. Кана анда балдар. А, О, В кесилүүчү жагы бул борбордук бурчту берип атат. А, С В кесилүүчү жактары бул эмнени берип атат? Айланага иштен сызылган бурчту берип атат. Балдар, биз эми айланага иштен сызылган бурчту табыш үчүн биринчи борбордук бурчту табалы балдар. А, О, В борбордук бурч барабар 360 градус бөлүнгөн 3кө. Барабар 120 градуска. Биз борбордук бурчту табалдык балдар, 120 градуска барабар экен. Эми айланага иштен сызылган бурч барабар 2/1 бөлүтүлгөн 120 градуска. 120 градус менен 2-ни эмне алабыз? Кыскартабыз. Барабар канча градус болот? 60 градус болот. Балдар, 4-чү көнүгүүнү карагыла. 4-чү көнүгүүдө айлананын берилген айлананын
Всы жагы 38 градуска барабар болсун дейт. Анда биз ВО ОС деген борбордук бурчту алабыз балдар. Борбордук бурчубуз канча барабар экен? 38 градуска барабар экен балдар. А чекити аркылуу ВС кесилүүчү, АС кесилүүчү жагы бул айланага иштен сызылган бурчту берет. Айланага иштен сызылган бурчту тапкыла балдар. Бизде белгилүү атат борбордук бурч. Борбордук бурч барабар канча градуска? 38 градуска. Биз табышыбыз керек айланага иштен сызылган бурчту. Барабар 2/1 көбөйтүлгөн 38 градус. 38 градус менен 2-ни кыскартсак, бизде барабар болот канча? 19. Анда балдар айланага иштен сызылган бурч канча градуска барабар экен? 19 градуска барабар экен. Эми 5-көнүгүнү карагыла балдар. Берилген айланага дейт. КЛМ иштен сызылган бурч 70 градуска барабар болсун дейт. Бизге айлана берилди. КЛМ айлана иштен сызылган бурч канча градуска барабар берилип атат? 70 градуска барабар болуп атат. Бизге КМ жасынын чоңдугун тапкыла дейт балдар. КОМ борбордук бурчту биз табыш үчүн айланага иштен сызылган бурчубуз 70 градуска барабар болуп атат. Ал эми борбордук бурчубуз барабар 2 көбөйтүлгөн 70 барабар 140. Себеби балдар айланага иштен сызылган бурчтун борбордук бурч экеси эмне болуш керек? Чоң болуш керек балдар. Анда бизде борбордук бурч канча барабар экен? 140 градуска барабар экен балдар. Кана балдар, эми үй тапшырманы алалы. Кетеңердеги номер 6-7 эсептерди чыгарып кетиресиңер. Өтүлгөн тема боюнча түшүндү деп ойлойм силерди балдар. Сак саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.